Ушул бутум жазылбайт. Төгүлүп турат. Мына жамбаш сөөгүм жабышып калган деп айтты. Ушул түздөн албайсың, а? Түзөр албайм, турушум ушу азыр. Урматтуу мекендештер, бир туугандар, бул бала эмне болду десеңиздер, ушул видеону көрүп атсаңыздар, именно могул чет өлкөдө иштеген жарандарга жөнөтүп коюңуздарчы. Мына ушул бир тууганыбыз дагы Россияда кадимкидей эле иштеп жүргөн, апамды багам, апамды умурага апарам деп иштеп жүргөн жеринен пешоходдон Кырсык Кашкабактын ортосунда деп бир орус жараны сүзүп кетип, орус жараны жоопкерчиликке да тартылбаптыр. Больницада жакшы карабаптыр. Адвокаттарга кайрылса 100 000 сом деп акчаларды сурашкан. Анан айласы кетип, келе берген колунан эчтеке келбей. Азыркы учурда караңыздарчы, болгону 24 жаштагы бала Индия өлкөсүндө операция болуш керек экен. Анткени деген караңыздар туугандар, бул бала ушул бойдон түздөн албайт. Буту дагы мол, буту да тийбейт жерге. Анан ушул жашаган жери өзү жалгыз жашайт экен. Мына футболканын акырын кийип жашайт экен. Могуну карасаңыздар туугандар, мындай эмеде азыр ким отурат? Бул квартирада паровой отопление жок экен. Эгерде свет өчүп калса, бул бала үшүп, бул жерде тоңуп калат да. Анан бул бала айтып атат: "Мен обезболивающий укол алмайынча түн менен уктабайм" дейт. Түн менен ошондо обезболивающий укол албасаң түн менен уктабайсың. Мына бутум тарабыш татылышып калат. Мен алып кеттим ошо, отур. Тарабыш татылышып калат. Көп тике тура албайм. Көп тике турсам мына белим уюп калат да. Только бир жак каптал алмай жатасың. Эки каптал мен алмак жатам да. Мындай түз жата албайсың. Түз жатам. Жатсам бир 5 мүнөт жатам, бирок мындай. 2 бөйрөнү тең